Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө сизге мамлекеттик каттоо кызматы иш жөнүнөн 21 майдан баштап өз ишибизди баштадык. Республикалык штабтын уруксаты менен азыркы күндө өзүңүздөр билгендей Бишкек шаарында, Жалал Абад областында, Ноокат, Кара Суу райондорунда, Сузак районунда, Ат Баш районунда жабык болчу. 21 майдан баштап ишке кирдик. Азыркы учурда толугу менен Кыргызстан боюнча бүткүл 20 калкты төлөө борбору иштеп баштады. Андан тышкары мамлекеттик ишкана унаанын дагы бөлүктөрү иштеп башталды. Ал жакта жана транспорт каражаттарын регистрация кылыш үчүн кечээки күндү иштеп баштаганда, негизинен айтып келсек, эң көп кайрылуу Бишкек шаарында болду. 9000дей жаран кайрылышты. Баса белгилеп кетсек, негизи мамлекеттик каттоо кызматына жылына 2 миллиондой жаран кайрылышат. Эң биринчи башталганда саат 9да кезек аябай көп болду. Андан тышкары саат 2ге чейин кезекти бир аз жоготтук. Дагы милиция кызматкерлери жана мэрия кызматкерлери келип жардам беришти. Агалар дагы ыраазычылыкты билдиребиз. Ошондон тышкары премьер-министр токтомго кол коюлду. Ал жерде баса белгилеп кетсек, кече келгендин жарандардын 75% көбүнчөсү эле чет элдик жарандар болуп катталды. Анткени мыйзам чегинде алар регистрацияны 10 күн ичинде жасаш керек болчу. Бирок бул токтомдун негизинде чет элдик жарандар өзгөчө абал бүткөндөн кийин 10 күндүн ичинде дагы убактысы бар. Ошондуктан дагы бир сыйра кайрылып кетет элем. Келип шашып регистрация өткөрөм дегенге кажети жок. Азыркы күндө дагы убактыңыздар бар. Шашпай келип каттоого турсаңыздар болот. Бүт калкты төлөө борборлор жана унаа мекемелер штабтын рекомендацияларга ылайыктуу жанагы дезинфекция боюнча средства защиты деп котошулордун баардыгы камсыз менен дагы атайын пленкалар менен жабылган нерселерди койдук. Свидетельство бала төрүлгөн күбөлүктөр боюнча айтып кетсек, мыйзам чегинде негизи бир айдын ичинде каттоодон өткөзбөсө штрафтар каралган. Бирок шарттарга караша азыр мыйзам чегинде карап чыктык. Регистрацияны айыппулсуз келип өзгөчө кырдаал бүткөндөн кийин дагы каттоого түшүп кетсеңиздер болот. Мындан тышкары өзгөчө абалындагы школдо окугандагы 4,5 миңдей окуучуларыбыз бар экен. Алар дагы жогорку окуу жайларга өтөбүз деп шашкан түрлөрү бар экен. Аларды дагы калкты төлөө борборудагы кызматкерлер, паспортчистер чыгып, билим берүү министрлиги менен чогуу списокторду алып иштеп чыктык. Азыр алардын ичинен 4,5 миңдин ичинен 3705 окуучу документтештирилди. Калгандары болсо документтерин топтоп калкты төлөө борборуна кайрылып атышат. Иш мыйзам чегинде жүргүзүлүп атат. Сроктору тышкы иштер, тышта жүргөн, чет эл өлкөлөрдө жүргөн жарандарыбыз боюнча айта кетсек, сроктору өтүп кеткен паспорттор боюнча 19 майда 256 токтом боюнча сроктору 31 декабрга чейин чоюлду. Ошондуктан силер тышкы иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө кайрылып, азыр аларга да тапшырма берилди. Өзүңөрдүн паспортторуңузга штамп койдуруп, срокторун мөөнөттөрүн узартып алсаңыздар болот. Унаа мамлекеттик ишканасы боюнча айта кетсек, ал жерде дагы жанагы ишеним каттар боюнча көп суроолор болду. Алкы 1652 киши кече кайрылып, алардын документтерин баардыгын оформление кылдырдык. Негизги Бишкек боюнча белгилеп кетсек, эмнеге кече кезектер унаа мамлекеттик ишканасында дагы каттоо төлөө борборунда болду. Мыйзамда азыр биз иштеп чыккан боюнча межрегиональный принцип деп коет. Пропискаңа байланыштуу эмес,
кайсы болбосун бөлүмдөргө кайрылып документтерди тапшырса болот. Ошондуктан көбүнчөсү областтардан жүргөн, Бишкек шаарында иштеп жүргөн жарандарыбыз бул жакка кайрылып кезек болду да. Мурун болсо өздөрүнүн областтарына барып ошол жактардан кайрылыш керек болчу. Азыркы күндө ушул жарандарды ойлоп жеңилдетүү кылганбыз. Өзүнүн райондоруна барбай эле Бишкек шаарында тейлөө көргөзсө болот. Андан тышкары Кыргыз почтасын негизинде айтып кетсем, азыркы күндө 61 миң жарандын 170 миллион сомдун пенсиялары толугу менен төлөп берилди. 18% калыптыр. Алар дагы 28 майга чейин иштелип чыгат. Бардыгы таркатылып өз ордунда берилет. Акча каражаттын бардыгы каржы министрлиги катарынан бөлүнүп берилген. Эч капа болбой эле койсоңуздар болот. Андан тышкары дагы баса белгилеп кетчү нерсе, жарандык тышкы загранпаспорт деп коет. Ошол боюнча да кичине бир тендер жөнүндө айтып кетсем, тендер өттү. Жеңүүчүсүн далилдедик. Азыркы күндө келишим иштелип чыгып атат. Өкмөт башчыларынын тапшырмалары менен жылдын аягына чейин Кудайым бурса паспорттарды берип баштайбыз. Андан тышкары дагы могу статут тармактарга суроолор көп келип түшүп атышты. Эмне үчүн мамлекеттик каттоо кызматы санарип териштирүү боюнча услугаларын интернетке эметишпейт деп. Эмки жума буюрса чоң презентация болот. Мамлекеттик информациялык агентство комитети менен демилги чогуу Инфоком, биздин алдыбыздагы Инфоком мамлекеттик ишкана иштеп чыккан мобильный тиркөө бар. Ошол жактарда санарип ID деген бар. Атайын бир жакка чыкпай, үйдөн эле мобилдик уюлдук телефон менен кызматты алса болот. Андан тышкары жылдын аягына чейин дагы УНА тараптан да көп наразычылыктар болуп аткан. Ал жагындагы автоцонду иштеп чыгып атабыз. Бишкекте 2 ачылат. Кыргызстан боюнча буюрса 5 ачкан турабыз. Ошо кыскача меники ушул. Рахмат чоң.